Кыргыздын айтылуу Суу Самыр жайлоосунда таластык чыныкей би казак болушу менен боз үйдө кымыз ичип отурушат. Ошондо казак болушу «Канча уулуңуз бар?» деп сурайт. Чыныкей би «1,5 уулум бар» дейт. Болуш түшүнбөй калат. Айткан сөзүн чыныкей би өзү чечмелеп берет. 4 уулум бар. 3 малын багып, өз бала чакасын багуудан өйдө көтөрүлбөдү. Эч ким менен жумуштары жок. Ошондуктан аларды жарым бала деп атадым. Дагы бирөө бар. Ал жер чалып, көптүн камын ойлойт. Колунда жокторго каралашып, саап ичерге саанынан бери берет. Дайыма эл журттун таламын талашат. Кайраттуу жана намысчыл. Бирөөнүн малы талаада калса да, ээси убара болбосун деп айдай келет. Ошону 1 уул деп атадым. Анан баарын бириктирип, 1,5 деп эсеп кылам деген экен. Ар бир элдин берметтери болот. Аларды эл тааныйт, баалайт. Алар менен кээ бир учурда сыймыктанышат. Биринчиси элдин аброюн көтөргөн адамдар. Булар өзгөчө эрдик жасашкан, терең акылга жетип, акылы менен элди таң калткан, өзгөчө чеберчиликке жетип, өзүнүн чеберчилиги менен өз элин тааныткан, чоң жүктү көтөрүп элди куткарган, азаттыкты тартуулаган, көз карандысыздыкка жеткизген, элдин ажарын ачкан, элди тааныткан, элдин жүгүн алган, азаптан чыгарган адамдар болот. Экинчиси элди күчтөгөн адамдар. Буга кимдер кирет? Элдин аң сезимин өйдөлөткөн, тереңдикти тааныткан, кайчылаш жолдон чыгарган, адашуудан алыстаткан, акылына акыл кошкон, жерди гүлдөткөн, тазалыкты орноткон, туура багытты тартуулаган, илим-билимдин тереңин ачкандар. Үчүнчүсү акыл менен шайкештикте жашаган адамдар. Булар калыстыгы менен таанылган, баарына тең караган, күчүүгө да, алсызга да. Элдин таламын талаша алган, өмүрүнө коркунуч келсе да, өзүнүн калыс сөзүнөн тайбаган адамдар. Төртүнчүсү жашоонун негизин тааныган, аны башкаларга үйрөтө билген акылман олуя даанышман деп элге таанылган адамдар. Мындай адамдардын жашоосу нуска, сөзү кыска, батасы күчтүү. Бул адамдар байлык деп элди, жерди, эл арасындагы акылмандарды, кубатка жеткен балдарды, Кудай берген табиятты жана башка асылдыктарды туткан адамдар. Мындай адамдардын акылы менен жеке эле өз муун эмес, келечектеги урпактар жол табышкан, ырыс тапкан, ийгиликке жеткен. Мындай адамдардын сөзү адамдарга акыл кошот, жашоосу адамды таасирлентет, кызматы суктантат. Бул адамдар өрнөктүү жашоосу менен, табияттын шайкештиги менен оозанган, ак эмгеги менен бааланган адамдар. Элдин кубаты күндөн күнгө толуп турсун, иштери багыттуу, жарык издүү болсун, нускалуу сөздөрү көп болсун.